Чындыгында айтсам, жагдай анча деле жакшы эмес. Жети район акими кызматтык милдетин тиешелүү деңгээлде аткарбаганы үчүн кызматтан алынды. Эки мэрге сөгүш жарыяланды. Алар Ак Суу районунун акими Мунарбек Насиров, Араван районунун акими Сейтек Кулубаев, Базар Коргон районунун акими Мирлан Карагулов, Баткен районунун акими Учкунбек Журубаев, Манас районунун акими Дусманбет Жээнбеков, Нукат районунун акими Жакыпбек Субагожоев, Талас районунун акими Нургазы Нармырзаев. Урматтуу акимдер, өзүңүздүн милдеттериңиздерди орун басарларга же башка бирөөлөргө өткөрүп берүү менен жоопкерчиликтен качып кетем деп ойлобоңуздар, качып кете албайсыздар. Буга чейин өкмөттүк коллегияда аталган атка минелердин талаптагыдай иш алып барбай, аймактардын көрсөткүчү төмөндөп кеткендиги сындалган. Ал жөнүндө министрлер кабинетинин төрагасы президентке аталган 7 райондун акимин иштен алууну сунуштаган. Жыйында башка акимдерди да кулактандырып, аларга карата көзөмөл күчөтүлүп текшерүүгө алынаарын эскерткен. Текшерилбей калган райондар боюнча мына азыр уктуңуздар кандай кемчиликтер бар экенин. Тез аранын ичинде барып карап чыгыңыздар дагы. Эгер сиздерде да ушундай кемчиликтер болсо, оңдоңуздар. Оңдобойсуздар анда. Текшерүү дайыма болот. Эгерде Республикалык бюджеттен бөлүнгөн каражаттарды өз убагында өздөштүрө албаган чабал жетекчилердин аракеттери айтылды. Ага катар акимдер өздөрүнүн түздөн-түз жоопкерчиликтерин орун басарларына жүктөп койгон кемчиликтер аныкталган. Жергиликтүү бюджетти өздөштүрбөстөн мамлекеттен дотация алуу практикасы көпчүлүк айыл өкмөттөр үчүн көнүмүш адатка айланган. Жерлерди трансформациялоо боюнча жана башка өзүнүн түздөн-түз функциялык милдеттерине кирген маселелерди орун басарларына жүктөп, өздөрү олуттуу чечимдерди кабыл алышпайт. Алардын мындай аракеттерин жоопкерчиликтен качуу катары бааласа болот. Жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүгө айрым жетекчилердин билими да жетпей жатканын юрист Төлөгөн Келдибаев сыңалды. Жергиликтүү жетекчилердин жоопкерчилигин күчөтүп, билим деңгээлине басым жасап, кадр тандоо зарылдыгын белгиледи. Азыркы иштеп аткан акимдер дагы, кеткен акимдер дагы көпчүлүгү ошол кызматка алардын билими, буга чейинки басып өткөн иш тажрыйбалары лайык келбейт. Азыркы биздин Кыргызстанда иштеп аткан акимдердин 90% айыл өкмөттүн деңгээлиндеги ой жүгүрткөн, ошол уровендеги акыл эси, иш тажрыйбасы ошондой эле деңгээлдеги адамдар да. Эми ошондой адамдарга биз чоң кызматты берип атабыз да. Эми ыйгарым укуктар бардыгы жетиштүү. Бизде ыйгарым укук, анын кызматтык автоунаасы, эмгек акысы бардыгы жетиштүү. Бирок ошого ылайык адам өзү жетиштүү эмес да. Президент андан тышкары Каракол шаарынын мэри Фархат Алжанбаевке, Талас шаарынын мэри Байышбек Астанкуловго жүктөлгөн эмгек милдеттерин талаптагыдай эмес аткаргандыгы үчүн сөгүш жарыялады. Дагы бир тескемеси менен коргоо министринин биринчи орун басары Эрлис Тердикбаевга сөгүш берди. Ал эми аким кызматка министрлер кабинетинин төрагасынын сунушунун негизинде президент тарабынан дайындалат жана кызматтан бошотулат. Алмагүлерке Байгызы Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.